Номер 8 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда электрондук кезекке туруу системасы жана бейтаптардын электрондук амбулатордук картасы ишке киргизилген. Аталган мекеменин директору Анара Шакееванын айтымында бул өз кезегинде жарандарга өз убактысын үнөмдөөгө, коридордогу жандуу кезекке турууну кыйла кыскартууга, дарыгерлерге болгон жүктөмдү бирдей бөлүштүрүүгө мүмкүндүк берди. Биздин үй бүлөлүк медицина борбору Свердлов районунда жайгашкан 59381 калкты тейлейбиз. Биздин борбордо 73 врач, 81 медайым эмгектенет. Ушу санариптештирүү жылында биз электрондук каттоону, анан кийин саламаттык сактоо баянын өздөштүрүп, ошону толук кандуу уже 2 жылдан бери иштеп атабыз. Бул биздин дарыгерлерге дагы ыңгайлуу экен, биздин бейтаптарга да ыңгайлуу экен. Өлкө башчы номер 8 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда иштеген дарыгерлер менен жолугуп, учурдун баатырлары болгон ак халатчандардын айлык акыларын көтөрүүнү убада кылды. Ошондой эле санариптештирүү аркылуу коррупциянын тамырын кыркуу керектигин баса белгиледи. Bugün sayılıklar götürüyoruz burada. Azda tavsiyonu verdim. Şunu sanaripleşmeni, büdjet toldurgan memleket organdaki video alsak elektron formatta. Oşunda ayardaki korrupsiyanı joyuyoruz. Adam jolukkan esen joyuyoruz, salamlaşkanı joyuyoruz bazıntın. Oşol ortada ketкен каражат бюджетке түшөт. Бишкек шаарынын Свердлов райондук акиматы өлкөнүн санариптештирүү жылынын алкагында жыл башынан бери көп иштерди аткарууга жетишти. Эң негизгиси калкка кызмат көрсөтүү багытында жаңы программа иштеп чыгышкан. Учурда бул программа өз жемишин берип жатканын айтышууда. Бул программаны жыл аягына чейин Борбор калаанын башка райондоруна орнотуу иштери жүргүзүлөт. Свердлов районуна караштуу социалдык жактан аз муктаж болгон үй бүлөлөргө жардам берүү боюнча жаңы программалык камсыздоо иш-чаралар өткөзүлгөн. Бул боюнча жылдын башынан баштап мамлекеттик ишканабыз Инфоком ишканасы менен биргеликте Свердлов районунун администрациясы жаңы техникалык тапшырмалар менен иштеп чыгып, биздин ушу социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын адистери менен бир жумушчу топ түзүп, элдин мукташтыгын карап, мониторинг кылып, анализдеп, жаңы программа иштеп чыкканбыз. Мисалы, мурда калктын аялуу катмары кандайдыр бир жеңилдиктерди же жөлөк пулдарды алуу үчүн 20 жакын кызматтан документ чогултуш керек болсо, эми жаңы программанын жардамы менен керектүү кагаздарды онлайн түрүндө чогултууга болот. На сегодняшний день наша программа АИС-СПМС помогает просто открыть компьютер, потому что наша... Бүгүнкү күндө бул программа түндүк системасына кошулган. Биз жөн гана компьютерди ачып, жарандардын паспортунун номерин терсек эле бардык керектүү маалыматтар чыгып калат. Мисалы, сиздердин алдыңыздарда жарандардын аты жөнү, жашаган жери, үй бүлө мүчөлөрү, кыймылсыз мүлктөрү, унаасы жана башка маалыматтар чыгып калды. Башка мамлекеттик кызматтарга чуркабастан бул жерден эле онлайн түрүндө керектүү маалыматтарды алууга мүмкүн. Белгилей кетсек, Кыргызстанда санариптик трансформациялоо боюнча мамлекеттик саясат президенттин жарлыгынын алкагында 2-чи жыл катары менен ишке ашырылууда. Канат Жолочиев, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.